Саламатсыздарбы, эфирде телевизор программасы. Биздин бул жолку чыгарылышта Жалал Абад облусундагы Токтогул районунда болгон рейдтик иш-чара тууралуу чагылдырып бермекчибиз. Мында мамлекеттик автоунааларды менчигинде айдап жүргөн айыл өкмөтү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, деги эле Токтогул районундагы айдоочулардын жол мыйзамын бузгандыгы боюнча айтып беребиз. Assalamu alaikum. Hizmet arpa kalacak. Takmetler bakmalı. Çolpan ataylı okuladı. Бул Нива үлгүсүндөгү автоунааны инспекторлор текшерүүгө алган кезде тийиштүү жолдомо кагазы жок болуп чыкты. Айдап турган болсок, мамлекеттик автоунааны жолдомо кагазы жок айдап жүрүүгө тыюу салынган. Эгерде жолдомо кагазы жок айдай турган болсо, өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып жүрөт дегенди билдирет. Ben aylı okulatım başsın. Çolpan ataylı okuladı. Çolpan ataylı okulatım. Çoğu sağlığınız banlıkta özünüz. Oşal tigide kalıp kaltırdı. Бул айдоочу өзүн Токтогул районунун Чолпон Ата айылынын айыл өкмөтү экендигин айтып, жолдомо кагазы үйүндө калгандыгын билдирди. Бирок мыйзамда жазылгандай, автоунаасы айып короосуна кирип, өзүнө 5500 сомдук айып баракчасы түзүлдү. Сол айыл өкмөткө таандык экенсиз. Так, бул Чолпан Ата айыл өкмөтүнө таандык болгон ВАЗ-20 автоунаасы экен. Азыркы учурда айдоочусу Мамбетов Анарбек Аксакал айдап келаткан экен. Текшерген учурда жанында жолдомо баракчасы жок болгон. Негизи бул мамлекеттик уна болгондон бирлер айдоочуга бирлер айдоочуга бекитилет. Жетекçi özü aydı. Жетекчи өзү. Сиз жетекчисизби? Айыл өкмөтүсүзбү? Бирок чөй элеси жок, пайдаланып болбойт. Bu sefer atar götüp bu şekilde kalmadı. Ben beyaka çıkıyorum. Onca Bir daha atarken? Жолдулай көп өтпөй эле дагы бир мамлекеттик номер тагылган автоунаа токтотулуп, текшере келгенде унаага байланыштуу делген жолдомо кагазы жайында болбой чыкты. Дегенибиз, бул айдоочу жолдомо кагазын көрсөтүп, тийиштүү жерден кол тамгаларын алгандыгын айтат. Rayonundan alındı. Rayonu olganda uyunuyor. İşte kançada aydan çıkasın. Kançada kiret. Kançada kiret. Mekaniktин колу. Mekaniktin kolu koyuluş gerek. Kaysi sağa jönötülüyor. Rayonun içinde. Kaysi aylığa mümkün toktogul керек. Şehrin içinde. Бирок жолдомо кагазында мөөрү басылбагандыгына байланыштуу жана убактысы өтүп кеткендиги үчүн айып короосуна киргизилип, өзүнө дагы 5500 өлчөмүндөгү протокол түзүлдү. Бул унааны майы кызматкерлери акмалап жүрүп токтотушту. Себеби унаанын терезелерине кара жылтырактар чапталып тургандыгы үчүн айып короосуна киргизүү зарылчылыгы келип чыккан. Бирок айдоочу унааны сатып алганда эле ушундай терезелер менен келгендигин билдирди. Тонировка. Заводский ушундай экен да? Жана айменен турбай күйгүзүп айнектен, Заводский. Талкалайды, не аласыз? Заводский ушундай экен да бул. Так. Сиздин мына документке бул атайын Периодун бастырып. жок, период эмес, заводдо атайын адам катылган автоунаанын капталеси караңарлар менен сиздин документ менен кошо бериш керек да. Эчтеке беришип аткан да. Жөн мындайча айтканда бул айнекти баягы сатып алып келип копкогондой эле. Хорошо, анда мен алмаштырдым мындай. Дагы. Касас. Мынага бастырып алсаңыз жакшы болот. Жана кетесиз. Мыйзамда каралгандай, караңгылатылган терезе менен автоунааны башкарууга болбойт. Ошол себептүү инспекторлор автоунаасын айып короосуна киргизип, өзүнө дагы айып кагазын түзүштү.
Жаш балдар бул унааны райондун жолдорун аралап, катуу ылдамдык менен айдап жүргөндүгү үчүн инспекторлор аларды акмалап жүрүп токтотушту. Барсаңыз кинода ойнайсың да көме. Қаншадасың? Оны кургой бар ғой. Кургойды келіп 17 жашта права береді. Қапталды. 17 жаштан бері Bir haftadan götürüp mat vuruldu. Ekov Bahtiyar eкен, 2003 жылғы екен. Автоунасын айдап келатып, бізді көріп тұрып ба, резко бұрылып тұрып қашты. Жиынтығында алдымыздан қарсы бердік, Құда қаласа. Кызматкерлер айдоочунун жашын сураганда 17 жашта экендигин айтып, эч кандай айдоочулук күбөлүгү жок экендигин моюнуна алды. Штраф қанша болды бәке? Так, азыр мұныту, егерде айдоочулук күбөлүгү таптак жок боло турган болсо, 122 берененин 3-чү пункту менен протокол түзүлөт. Ал 5500 сомду түзөт. Ал эми айдоочулук күбөлүгү болсо, үйүндө калып алып келе турган болсо, анда 122 берененин 1-чи бөлүгү менен түзөт. Ал 1000 сом штраф жазылат ага. Айдоочулук күбөлүк ала элексиң да? Айдоочулук күбөлүк ала элекмин. Айдоочулук күбөлүк ала элекмин. Жашы жете элек өспүрүмдөр мыйзам боюнча автоунааны айдаганга укугу жок. Бирок МАИ кызматкерлери бул балага түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өзүнө протокол түзүп, автоунаасын айып короосуна киргизди. Токтогул району боюнча айтып кетсек, жол транспорт кырсыгынын анализдери боюнча 2020 жылы 55 жол транспорт кырсыгы катталып, 16 адам каза болгон, 118 адам жарат алган. 2019 жылы салыштырмалуу бардык жол транспорт кырсыгынан быйыл азайган жаш өспүрүмдөр арасында 10-14 өсүп кеткен 9 ай аралыгында. Өткөн жылы спирттик ичимдигин ичип алып автоунаа башкарган 60 айдоочу кармалган 9 айда. 2020 жылдын 9 айында 75 айдоочу спирттик ичимдигин ичип алып башкарган кармалып, айып короо киргизилип, протоколдор түзүлгөн. Ал эми бул сюжетте жаш жигиттин автоунааны урдай качып 50 000 сомдук карызына чегергендиги тууралуу баяндайбыз. Үстүбүздөгү жылдын 5-ноябрь күнү Сузак районунун Барпы айылынын 1991 жылы туулган жараны милицияга Жалал-Абад шаарындагы Нагима Айтматова көчөсүнөн түнкү саат 12 чамасында Матис үлгүсүндөгү автоунаасын белгисиз жарандар уурдап кетишкендиги тууралуу билдирип, арызы менен кайрылган. Бул боюнча дароо иликтөө иштери башталган. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ыкшам иштер жүргүзүлүп, ошо изин суутпастан 2020 жылдын 8-ноябрь күнү бир Жалал-Абад шаарынын тургуну 2000 жылы туулган автоунааны айдап жүргөн жеринен кармалган. Автоунаанын азыркы учурда такталып жатат. Анын айтуусу боюнча Сузак районунун жаранына 50 000 сом акчага сатып берген. Азыркы учурда адамдар баардыгы келип сурак берип жатат, тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал эми кылмышка шектүү делген жаран карыз болуп калып, башка айла жогунан ушул жолго баргандыгын билдирди. Жашыңыз канча? 20. Каяктын тургунсуз? Барпы. Сузак районуна караштуу Барпы айыл. Кандай себеп менен буяка чыгып калдыңыз? Машина алгал. Себеп эмне болду ошо машинаны уташ? Түшүнүктөр калган. Бул жаш жигит да соттон баш коргоо чарасы 2 айга камакка алынып, убактылуу кармоочу жайда олтурат. Эми соту болгондо канча жылдык эркинен ажырайт, азырынча айтыш кыйын.